Мындай кылчы. 3 миллиард Баткенге берип атасыңар, э? Капиталдык салымдар аркылуу да. Казинодон канча таптыңар? Казинону айта албайт экем, ал деген биздин налоговый органдар. Тездетип алып бергиле деп олтуруп, ушул жерден кабыл алдырдыңар. Канча таптыңар? Акылбек Жапаровдун айткан суммасы канча эле? Жок, казино боюнча билбейт экем мен. Эми караңыз, ошондо мен эскертип коеюн. Урматтуу кесиптештер, биз баарыбыз кыргызбыз. Биз мусулманбыз. Акылбек Жапаровдун айткан суммасы боюнча кете берип, жараткан арам нерсени башка жактан чыгарып салат деп сүйлөдүм эле мен. Силер 10 жылда дагы 3 миллиард сом таба албайсыңар ошо казино кумар менен. Бирок жараткандын буйругу менен 4 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде 3 миллиард чыгаша кылып койду. Качан болду эле ушул ысык көлдө? Июнь айында жарым метр кар жаап, мал жанын баарын жут болуш. Мына ушул сиздерге далил. Мыйзамсыз жолго барбагыла. Мен айттым эле, башка жактан Кудай сактасын чыгашаны чыгарып коет деп. Аны эсептегилеби? Кумардан түшкөн, арамдан келген акчалардын эсебине кызыкпагыла деп сүйлөдүк эле парламентте. Аллах өзү сактаган болсун. Бирок Баткенди бетке тутуп эле, муну менен көп эксплуатация жасабагыла. Бир жумада эч нерсе өзгөрүп кетпейт, бирок мыйзамды бузуп кабыл алып бергиле. Болгондо дагы 3 окуудан так мүмкүнчүлүк жок кабыл алганга. Биринчи окуудан да мүмкүнчүлүк жок азыр. Мыйзамсыз. Биз дагы Баткен дегенде жүрөгүбүз күйөт. Бирок аны менен силер спектакль ойнобогула. Атахан